Салам айымдар, сулуулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнура Сагынбаева, катталыңыз. Мен азыр пластикалык операциядан кийин денемдин баары бандаж, бетим, башымдын баары бандаж. Бирок баары бир ошого карабастан мен сиздерге пайдалуу нерсени айтып берүүнү, улантууну чечтим. Анан перерыв болуп калбасын, токтоп калбасын деп ушундай жабык кийим убактылуу кийинип алып чыгууну чечтим. Туура түшүнөсүңөр деген ойдомун, туура кабыл аласыңар деген ойдомун. Рахмат. Айымдардын бактысы эмнеден көз каранды? Айымдардын бактысы биринчи ирет жанындагы жүргөн мырзадан көз каранды. Экөөнүн бири-бири менен болгон мамилеси бул күн менен түндөн турат. Түнкү мамиле кээ бир учурда күндүзгү мамиледен дагы өтө чоң роль ойнойт жана аял менен эркектин бири-бирине болгон көз карашына дагы абдан чоң роль ойнойт. Ошол себептен бүгүнкү тема эң көп келген суроолордун негизинде жасалган бул гель лубриканттар. Гель лубриканттарды кайсы учурда колдонот, кандай түрлөрү бар, негизи зыяны барбы, пайдасы барбы деген тема тууралуу бүгүн сүйлөшөбүз. Үй бүлөлүк бакыт бул албетте бул гармониялык жыныстык жашоо. Аны эч ким жок дебейт. Гармониялык жыныстык жашоо көп факторлордон көз каранды. Бул бири-бирине болгон тартуу күчү, бул эркектин аялга кылган мамилеси, бул аялдын эркекке кылган мамилеси, бул организмдин өзгөчөлүгү, бул ошо жыныстык жашоодогу болгон тажрыйбасы, бул дененин, организмдин түзүлүшү, бири-бири менен орустар айтканда совпадениясы чыгып, көп факторлордон келип үй бүлөлүк бактылуулук чыгат. Эгерде айымдарда жыныстык катнашта кургактык болуп атса, дискомфорт болуп атса, оорутуп атса, албетте андай айымдар жакындашууну, жыныстык мамилени каалабайт. Ошол себептен уруш пайда болот, ошол себептен түшүнбөстүк пайда болот, ошол себептен ортодогу мамиле муздап калышы мүмкүн. Ошол учурда бизге ушундай гель лубриканттар жакшы жардам берет. Жыныстык катнашта кындын табигый смазкасы 10-15 минут эле болот. Бирок ошол учурда кээ бирөөнүкү же аз келип калат, же мырзаныкы көбүрөөк болуп калып, ошол убакыт жетпей калышы мүмкүн. Анан албетте кургактык болгондо аябай оорутуп, мындай дискомфорт болуп, аялга бул процесс жакпай калышы мүмкүн. Гель лубриканттар бул ошо жыныстык жактын, кындын табигый смазкасы сыяктуу имитация кылган атайын зат. Ал ошо жыныстык катнашта колдонулат, убактылуу колдонулат, убактылуу ошол жака нымдалыштырат, убактылуу ошол жерди чойбойт, ооруттурбайт, анан албетте жыныстык мамилени жакшыртат. Гель лубриканттардын кандай түрлөрү болот? Гель лубриканттар суудан жасалган болот, на водной основе деп коет, майдан жасалган болот, на жировой основе жана силиконовый деп коет, бул синтетикалыктар. Суудан жасалган гель лубриканттар эң коопсуздуу, эң коркунучу жок, жыты жок, так калтырбайт, мисалы төшөккө эч нерсе так калтырбайт. Бирок минусу тез эле бууланып кетип, анан убакыт жетишпей калышы мүмкүн. Майдан жасалган болсо так калтырат, аябай жуулганы кыйын кийин. Душтан аябай жышып, жууп, сабун менен жууп, ысык суу менен жуугандан кийин гана кетет. Презервативдер менен дагы жакшы колдонулбайт. Анан үчүнчү түрү силикондук. Азыр заманбап гель лубриканттар эң жакшы болуп эсептелет. Алар так калтырбайт, жыты жок, гипоаллергендүү, көпкө чейин эффекти боло берет. Анан азыркы учурда ошо силикондон жасалган гель лубриканттар сунушталат. Дагы лубриканттар өзүнүн консистенциясы боюнча өзгөчөлөнөт. Мисалы, айтып атпаймынбы, гель болот, крем болот жана спрей болот. Гель эң көп колдонуучу лубрикант. Ал кындын өзүнүн табигый смазкасына окшош. Аны
жыныстык катнаштын алдына колдонобуз. Бирок бир минусу тез эле жок болуп калат да. Аябай бат испаряться кетет. Гелдин дагы бир минусу бар. Көбүнчө курамында глицерин болот. Көп айымдар ошо глицерин кындын ичине киргенде грибковый флораны козгойт экен, анан ар кандай сезгенүүгө алып келиши мүмкүн экен. Ошон үчүн крем дейбиз, бирок кремдин минусу ал гелдин да тезирээк кетип калышы мүмкүн экен. Ошон үчүн үчүнчү түрүнө өтөбүз, бул спрей. Көбүнчө ошо спрейлер сунушталат экен, алар 1-2 минутта калганда, половой контакт болгондо, эякуляцияга 1-2 минут калганда колдонулат, аябай эч бир так калтырбайт, анан колдонууга аябай ыңгайлуу деп эсептелет экен. Гель лубриканттардын таасири. Биринчиден, дүрбөлөнчү таасири бар. Курамында ар кандай кан жүгүртүүнү жакшырта турган, микроциркуляцияны жакшырта турган заттарды кошуп койсо, жыныстык органдарга, жыныстык мүчөгө кан көбүрөөк келип, албетте аял киши көбүрөөк дүрбөлөнгө түшүп, оргазмга жакшы жардам берет. Экинчи таасири бул спермициттик деп коет. Бир нече пайыз түшкөн сперматозоидтердин жана активдүүлүгүн басып, контрацепция сыяктуу дагы бир нече пайыз иштеп кетет экен. Үчүнчү, ошо половой актты, жыныстык катнашты узарта турган дагы жакшы таасири болот экен. Ошо жыныстык эркектин жыныстык мүчөсүнүн башын, головка полового члена деп коет, ошонун сезгичин, чувствительностун азайтып, ошо половой актты бир аз узартып, аялдарга ошо оргазм алууга жакшы мүмкүнчүлүк берет экен. Анан акыркы бул албетте антисептикалык, эгерде кичинекей бир эмелер болсо, жарылган болсо кындын ичи, слизистаясы, эгерде сезгенүү бар болсо, ошо дарылап, нымдаштырып, өз калыбына келтирип коет экен. Лубриканттардын колдонуусу боюнча дагы бөлүнүүсү болот экен. Бул кадимкидей половой акт, аналдык жана оралдык половой актка деп бөлүнөт экен. Анын дагы өзүнүн өзгөчөлүгү болот экен. Урматтуу айымдар, бул жалпы маалымат. Маалымат сиздерге эмне үчүн керек болуп калат деп ойлодум. Анткени кындын кургактыгы 80% айымдарда бар. Эмне себептен? Биринчиден, моралдык, психикалык жактан чарчоо, стресстерден улам, физикалык чарчоо, каалоонун түшүшү, сезгенүүлөр ар кандай, биз өзүбүздү көбүнчө карабайбыз, сезгенүү менен жүрө беребиз, же жолдош алып келген ар кандай инфекциялар менен жүрө беребиз, дарыланбайбыз убагында. Ошол себептен кийин ошо кындын былжырчээлик кургап, половой акт бизге кумарлануу алып келгендин ордуна, ырахат алып келгендин ордуна дискомфорт жана оору алып келет экен. Урматтуу айымдар, жашоонун жыргалын алып жашаш керек. Үй бүлө бул чоң институт. Үй бүлөдөгү мамилени дагы туура түзүш керек. Бүт жагынан билим алыш керек. Бүт жагынан жакшыргандан билгенди аракет кылыш керек. Эч бир уяты жок бул нерсенин. Силер өзүңөрдүн бактыңар үчүн күрөшүшүңөр керек. Эгерде бүгүнкү видео жакса, ушундай видеолор дагы көп тартылсын десеңер, сөзсүз лайк баскыла, перепост кылгыла жана комментарийде силерге кызыктуу теманы жазгыла.